Ecmaîn. Allah subhanahu ve teala'ga çeksiz şükürler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat, salamlar aytkandan keyin hurmatly musulmanlar, Allah subhanahu ve teala yüreğimizde bir niyetinizlerdi, kılgan duanızlardı kabul kılsın. Mına bugün taqdiribizde bar, mına dağı bir cuma gününde mına Xudayga şükürler bolsun, uşul jerde bardığımız Allah'ın uyu bolgan mecitde kıblany yüzlenip uşul jerde kança yerlerden namaz okuyum, cuma namazı okuyum dep gelip oturabız. Bugünkü süylende turgan sözübüzde uşu dua to'g'ri bolmoqchi hurmatly tuğan. Bardığımız duaga muhtaç ekenmiz. Xuliqal insanu da'ifa dep Allah Taala Kur'anda adam balası, insan balası alsız bolup jaralgan deydi. Bul bardığımız Gebiröz bardığımızga teşekkür nerse, gebiröz bizdin jarım akılыбыз menen oylanışыбыз mümkün. Kichine çöntөгүбүz акчага толуп калса, бардык нерсеге кадырдай болуп, бардык нерсеге күчү жеткен адам сыяктуу болуп, адамдарды теңсинбей, өзүбүздүн кечеки чокойубузду унутуп калып, бүгүнкү машина менен төрөлдүм, ушул жерде мен ушул боюнча өтүп кетем дегендей мамиле кылып калды урматтуу бир тууган. Адам баласы ошондой экен. Xuliqal insanu da'ifa dagы мани ушу адам акылда дагы акылы деле алсыз болот экен урматтуу мусулман. Эгер акыл бардыгыбыздыкы күчтүү болгондо, бобу турган Алла Таала берип турган ниматтарга биз көппөйт элек, ошолорго манчыркабайт элек, ошо кетпечүдөй болуп мамиле кылбайт элек, ата-энебизди какшатпайт элек. Ошо жүргөн турган турпатыбыз эгер бир күчтүү болуп калсак, өзүбүздөн күчсүздөрдү эзбейт элек. Biz insan balası ekенбиз, эмне кылабыз? Allah Taala ушундай жараткан. Бирок бир туугандар, biz мейли акылыбызда да калсыз жаралыппыз. Башка турмуш тиричилигибизде дагы алсыз болуп жаралыппыз. Эми алсыздыгыбызды мойнубузга алып Allah Таалага жалынып жалбарганга муктажбыз урматтуу бир тууган. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ад-дуау мухул ибада. Dua bu ibadatlardan mаңызы, ibadatlardan danegi, ibadatlardan özögü dey. Hurmatlı bir tuğan özög bolboy, danek bolboy, alma bak çıkbay. Danek bolboy sen ölüp jey albaysın. Danek bolboy sen arpa buğday jey albaysın. Birinci danegi ırgıtılат. İbadatından fayda olsun, namazından fayda olsun, orozolarından, kılgan acılığından fayda olsun desek, elinizde dua ibadatına көбүрөөк жабышканга аракетибизди кылабыз. Бул ибадаттардын маңызы экен. Ад-дуау хувал ибада деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда бир хадисте бул дуа өзү ибадат дейт. Дуанын турган турпаты ибадат. Анан дуанын маанилерин түшүнүп алалы. Дуа десе биздин баягы бир учур Советтик Союз учурда, атеисттик учурда биздин аталарыбыздын доорулору ар бир жерде ислам, ушундай исламды тутунам, мен ушу акыйкат динди тутам, мусулманчылыгы менен жашайм деген инсанга сөзсүз Алла Тааладан сыноолор болуп келген, башына машакаттар болуп келген урматтуу туугандар. Ошо нерселерди көтөрүп келген. Эми бүгүнкү күнүбүздө дагы бизде ошо аталарыбыздын доорунда ушундай болуп калды. Динди жоготту, орозо туткандын оозуна суу куйду, намаз окуйсуң деп туруп канча адамдар эмне деген машакатты тартты. Адамдарды динден ажыратабыз, динден ажыратпасак болбой калды, биздин сөзүбүздү укпай калды деген доорулорду дагы жашап өтүштү биздин аталарыбыз. Ошол учурларда ушундай динден бир аз ыраактатып, din маалыматтарынан алыстатып койгондо адамдарга ар кандай түшүнүп келип калган. Молдо десе ушундай портрет элестетет эле адамдарга. Молдо дей турган болсо, ошондой шалбырап шулбураган кийимди кийинген, чапанын сүйрөп жүргөн, көлөч мазы кийип алган, бир ушундай жүдөгөн кишини адамдар элестете турган абалга келип калган. А негизи молдо деген эмне? Молдо деген адамдарды агартуучу, молдо деген адамдарга билим берип келген. Bir moldo, bir ayıldı, bir rayondu, bir mamlekette oşo dini bilimi var, oşunday bilimdүүлөр başkarıp gelgen. Oşonu oşonday karasanızlar, oşonday oy, oşonday sayasatlar жүрүp, bir uçurlarda moldo degende oşonday portret esке gelip kalgan. Oşo sıyaqtуу dua dese oşonday gelip kalıptır, dua dese biröөнүн başına aylantıp algan, biröөнүн büyösүн buzup ketken, biröөгө kara dua kılıp salgan, biröөнү şalı kılıp salgan, biröөнү ошентип дуалатып туруп ишин жүргүзбөй салган деген эле түшүнүктөр болуп калган. Кудайга шүгүр, мына эгемендүүлүгүбүз болуп, мына өлкөбүздө
din erkinligi. Ушуну унутпайлы бир туугандар. Биздин мамлекетибиздеги дин эркиндик эч бир мамлекетте таппайсыз. Карасаңыз, намазыбызды окуп атабыз, кыйкырып аят, хадистерди сүйлөп атабыз, бири-бирибизди мечиттерге сүйлөп атабыз, көчөлөргө чыкканда халалбы харамбы деп жеп калдык көрдүңүздөр. Динибиздин эркиндик болуп ушундай өнүгүп, биздин жаш балдарыбыз ушундай агымдык даражага жетип, ушул адамдар башка жердегилер фатуа сурап ушу бизге кайрылып калды. Урматтуу туугандар, бул нерселердин бардыгына шүгүр дейли. Ар бир берилген нимат, бул мечитти куруп туруп, буга да бир кароолчу коюшуң керек. Ушу мечитти тазалап турган бирөөнү коюшуң керек. Ошондо анан ушул жерге келип, жакшынакай намаз окуйсуң. Үйүңдө дагы мал дүнүйөңдү ката турган жерге катып, ошого сен кожоюндук кыласың. Эми ушуну кайталап айтайын, бардыгыбыздан эсибизден чыкпасын. Алла Таала берген ниматтар бар го. Алла Субханаху Таала берген жакшылыктар бизге эмне деген нерсени берип атат. Бизге кыйындыгыбыздан bir özünçө bir акылдуу болуп кеткенибизден берген жок. Бардыгыбыз элестетип көрөлү. Үйлөрүбүздө рызкыларды, көчөлөрдөн машинелерден жүрө албай калдык. Турмуштун жакшысы жакшыбы? Адамдар үйүндө тамак ичкиси келбей, еринип кафелердин бардыгына улам барып кафеде ичип калды. Үйлөргө заказ берип жасап калды. Заказ берип туруп тамак ичип атышат адамдар. Адамдар эски кийим кийбей калды. Азыр деген жөнөкөй көчөдө мына 15 жыл мурун биз дордойдон барып эле кийинет элек. Азыр ошо бренд деген бир балекет чыгыптыр. Жаштардын баардыгы ошо брендовый кийим кийинебиз деп көчөдө жүрүшөт. Жөн телефон көтөргүсү келбей iPhone алам деп. iPhone'нун жаңы чыкканда $2000 жакын. Көрдүңүздөр. Аны бир жылдарга тыйып туруп кайра iPhone алам деп ушинтип гана жашап калды. Адамдар Кудай Таала ушундай төгүп берип атат. Жамгырдай ниматтарды төгүп берип атат. Эми анча-мынча кыйналгандар бардыр эми. Жашоонун өйдө кылдыйы бар экен. Бул дүйнөдө адамды бирөөнү акылдуу, бирөөнү келе согулуп жаратып коет экен. Бирөөнү бай кылат экен, бирөөнү кедей кылат экен. Бирөөнү билимдүү кылат экен, бирөөнү билимсиз. Бирөөнү таланттуу кылат экен, бирөөнү талантсыз кылып коет экен. Алла Таала бардыгыбызды таланттуу, бардыгыбызды билимдүү, бардыгыбызды маданияттуу, бардыгыбызды ушундай акылдуу кылып жаратышта колунан келет эле. Бирок көрдүңүздөр, жараттыбы Алла Таала? Демек Алла Таала кылса туура кылат, урматтуу бир тууган. Алла Таала кылган нерсени туура эмес кылбайт. Баягында бир жерге барсак, атасынан айрылган бала ушундай кыйкырат. Ошондо адамдарыбыздан бирөө сүйлөдү: бала кечке кыйкыра бербе болду. Бир-эки жолу кыйра, болду сабыр кыл, Алла Таалага дуа кыл. Сен Алла Таала өлтүрүп атат атаңды. Алла Таала ката кылып аткан жок. Бардык жакшылык, жамандыкта Алла Таала кылып атабы? Демек туура кылып атат. Бардык тагдыр Алла Тааладан. Урматтуу бир туугандар, бул нерселерди эмне үчүн айтып атабыз? Ушул жерлерге келдикпи? Эми ушунча ниматты Кудай Таала башыбыздан ылдый жаадырып берип атат. Кайгыбыз жок, кайгыны өзүбүз ойлоп та болуп атабыз, урматтуу бир тууган. Кайгыра турган деле жашоо калбай калды азыр. Кайгырганды мына бул жерде аксакалдар билет. Согуш, үйүндө отурса бир тууганын алып кетип аткан, үйүндө бирөөнү сүйрөп туруп атасын согушка алып кетип калгаткан, үйүнө келсе балдары ачкадан өлүп аткан, мына ошол учурлар кайгы болгон. Азыр каякта кайгы, урматтуу бир тууган. Мына бул жерде жаштар отурат. Бардыгы жок, жок болуп атам дейт. Азыр жок дагы эмес, урматтуу бир тууган. Эртең менен туруп келген адамга бул базарга келчи, бир тачка төртчү. Ошол жерде да 1-2 миң сом таба турган учур болду. Бир учурлар бар эле, 30-25 жыл мурун адамдар чыкса деле жумуш жок. Үйгө кирет, баласын карайт, ачка отурат. Баласын мектепке жөнөтөйүн десе батинкеси жок, шымы жок. Ушундай абалда мына бул агаларыбыз жашаган. Азыр андай эмес, урматтуу бир тууган. Азыр жөнөкөй батинке кийбей, бир 2 миң сомдук, 3 миң сомдук батинкени кийбей, адамдар 20 миң сомдукту кийем деп заман ошондой болду да, калп болсо айтыңыздар. Ошондой иштеген адам, ичине кыбыраган адамдын жашоосунун бардыгы толду. Бирок ушундай ниматты, моундай берилген динди, урматтуу бир тууган, ушундай эркиндикти үйүбүздө кажерге кетип атсак, мына көчөлөрдө кетип атсак, бир жерде тура калып туруп шам намаз болуп калса, көчөнүн боюнда жай намазыңды жайып намаз окуп атасың. Мындан башка эмне эркиндик керек? Биздин жетекчилер, илгерки чубак ажы ушинтип айтчу эле, ушунча эркиндик берди, биз дагы ыраазы болбой атабыз. Бир эле президент келип биздин дааратыбызга, кумганга суу куюп бериши калды, калганын баардыгын берди деп. Урматтуу бир тууган, дин эркиндиги турабы? Курсаң тоюп турабы? Көчөдө тынчтык турабы? Ден соолугуң турабы? Үйүндө балдарың жайнап турабы? Эмнеге кайгырасың? Кайгырба бир тууган. Кайгыны өзүбүз издеп таап алабыз.
Bolboğun жерден bir problemanı istep taap alabız. Özümüz 10 000 dolarlık maşina aydap жүрüp, 20 000 dolarlık aydap жүрген bir dostubuzdu görüp alıp, kechkeçeyin үйgө batpay örttönüp gelip, jatıp töşök okтай alбай, anam taң kayдырып, men kaçan jetem, же болбосо bir жерде 1-2 komnata үйдө турсак, бирөө особнякта жашап атса, ошол эле классташыбыз, ошого ичибиz күйүп, ошондой абалга түшүп атабыз. Bir туган шүгүр дейли. Кудай Таала бергенди билген Алла Таала алгандан да жакшы билет, урматтуу туган. Корган ушу ниматтарды тартырбайбы? Анткени берген ниматты сактаган, берген ниматтын кызматчысы, берген ниматты кантип сактайсың? Алла Таала берген жакшылыкты bir гана аны bir кароолчусу бар. Аны кетирбей турган кароолчусу бар. Ал кароолчу эмне? Ал шүгүр, урматтуу туган. Жүрөгүңдөн шүгүр келтиресиң, турган турпатыңа шүгүр келтиресиң. Эртең менен ойгондо, эки колуң иштеп атса, акылың кечеки күндү эстеп атса, тамагың тилиңе тамак салсаң, ачуу таттууну билип атсаң, көчөгө дарбазага чыксаң, көчөдө ок атылган жер жок болуп атса, көрдүңүздөр азыр дүйнөнүн төрт бурчунда көрүп атасыңар. Эмнелер гана болуп атат? Түрүйлөй өрттөнүп кеткендер болуп атат бир туугандар. Өлүп миңдеген адамдар кырылган жерлер болуп атат. Ошо башка эчтекенин кереги жок эле, мага дүйнөнүн деле кереги жок эле, мага үйдүн деле кереги жок эле, тынчтык болсо экен деп самап аткандай инсандар канча жерлерде, Африканын канча бир мамлекеттеринде бир туугандар. Унутпайлы, биз азыр суунун башындабыз, мөңгүлөрдүн башындабыз. Кудай берген Кыргызстан bir жаннаттын bir бурчундай болгон жер. Ата-бабаларыбызга ушу нерсе насип кылыптыр. Биз алакандай эле, алаканга толбогон мына Кыргызстанда 7 миллионго жетпеген адам жашайт. Минсең алаканга толтурбасаң болот. Бардыгын чогулсаң bir кафеге, bir чоңураак кафе салып койсоң бата турган киши көрдүңүздөр. Бирок ушундай жерге моундай бар кооздукту берген, тоолорду, сууларды берген. Урматтуу бир тууган, ушул жерде жүрөбүзбү? Мыйзамдарына көңүл буруп, ушул жерде кылмыштуулук кылбай, ар бир нерсебизге шүгүр кылып жүрөлү. Шүгүр деген эмне менен болот? Шүгүр бул дуа менен болот бир туугандар. Баскан турганыбызда жөн эле шүгүр эмес, бардыгыбыз дуа кылалы. Шүгүрдүн атасы, шүгүрдүн энеси бул дуа. Баскан турганыбызда да дуа кандай болот дегенде жанагындай дуа көчөдө кетип атсак да, о Кудайым иманымды бекем кыл деп дуа кылгандан анан көбүрөөк этият бололу. Эң биринчи улуу нерселерди дуа кылалы. Улуу нерсе эмне? Өзүбүздү ылдай түшүрбөйлү. Дүнүйө деген ушундай экен. Дүнүйө деген дунуу деген сөздөн алынат. Бул ылдый пас деген сөз. Дүнүйөнү эле сурай бербей бир туугандар. О байлык бер, мени миллионер кыл, ой мага машина бер дей бербей, урматтуу бир тууган. Аны да сура. Бирок эң биринчи сурай турган нерсебиз Кудайым иманымды бекем кыл. Алла Таала иман деген эң чоң байлык. Жүрөгүмдөгү иманым болсо, анан мен ата-эненин кадырын билем. Жүрөгүмдө иманым болсо, мекендин кадырын билем. Жүрөгүмдө иман болсо, ден соолуктун кадырын билем. Жүрөгүмдө иманым болсо, баланын кадырын билем. Жүрөгүмдө иманым болсо, мен күнөө ишке баспаймын. Жүрөгүмдө иман болсо, мен жакшы иштерди кыламын. Жүрөгүмдө иман болсо, сени ыраазы кыламын. Алла Таалам имандан ажыратпа. Иман менен бир кыл. Эң чоң байлык иман. Алла Тааладан иман сурайлы. Кудайым бул дүйнөдө бетбак болбойун, арам нерселерден сакта. Кудайым мага адал рызкы бер. Ашказаныма таруунун данын чалып да арам нерсе таштаба деп бир дуаларды баскан турганыбызда кылалы. Урматтуу бир тууган, дуа бир эле мечитте отуруп алып алакан жайып эмес. Баскан турганыңызда, базардабы, соода кылып аткандабы, эртең менен ачып аткандабы, жаап аткандабы, машинеге түшүп жылып аткандабы, машинеден келип үйүңө кирип аткандабы, чечинип аткандабы, кийинип аткандабы, тамак жеп баштагандабы, тамак жеп бүткөндөгү, бардыгы биздин жашообуз дуа болушу керек. Биздин эң чоң үлгүбүз лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Силер үчүн силердин пайгамбарыңарда улуу үлгүлөр бар дейт. Үлгү издеп жашайт экенбиз. Бул дүйнөдө адам баласы өзүнүн акылы менен жашабайт экен. Ар бир адам бирөөнү үлгү тутат экен. Бир профессорду көрөт экен, мен окуйун дейт экен. Бир бизнесменди көрөт экен, мен иштеп адалдан акча табайын дейт экен. Баласына тарбия берип аткан адамдарды көрбөй, үйдөгү балама тарбия берейин дейт экен. Мекен сүйүп аткан адамды көрбөй, мен да мекен сүйөйүнчү дейт экен. Ата-энесине жакшылык кылып атканды көрбөй, мен да ата-эненин батасын алайын дейт экен. Бири-бирибизди үлгү тутат экенбиз. Бирок үлгүлөрдүн башында ушу үлгүлөрдүн бардыгын үйрөтүп кеткен зат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз да бул дүйнөдөн кетеринде
Силерге эки нерсе калтырдым. Ушу эки нерсени жакшылап, ушуга жабышып кармап жашасаңар, лан тадиллу абада, эч качан адашпайсыңар деген. Пайгамбардын берекелүү тилинен чыккан сөздөр, урматтуу бир тууган. Ал кайсы? Биринчиси Ал-Кур'анул Карим, Алла Тааланын каламы болгон Кур'ан. Kur'an'da siler mizam kılıp yaşagıla. Ekincisi menin sünneti, menin sünnetim degen. Paygambarımыздın sünnetin, paygambarımыздın kılganların kılıp yaşaylı. Urmatı bir tuğan jakşılıkka jetebиz. Paygambarımыздın en sünnetlerinin en başında turgan sünneti uşulle. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem dayıvan dua menen yaşaydı. Paygambarımыздın turgan turpatı dualı. Ayşe yenemizden, de paygambarımızdı biz özümüzdün havalımızdı özümüzü ayavay jakşı bilebiz. Жүрөгүбүздө эмне нерсени ойлоп атканды өзүбүз жакшы билебиз. Адамдар билбейт, сырткы кебетебиз менен өкүм чыгара берет. Экинчи сенин ким экениңди сенин койнуңда жаткан аяның жакшы билет, урматтуу бек тууган. Андан да жакшы билген адам болбойт, карасаңыз. Айша енебизден ошентип сураганда, пайгамбардын кулк мүнөзү кандай эле дегенде, Айша енебиз хулукул Кур'ан деген. Анын кулк мүнөзү Кур'ан эле, басып жүргөн Кур'ан эле деген. Kur'an emne olsa paygambar ошол эле деген. Урматтуу бир тууган, биз Kur'an боло албатабызбы? Бир дуа боло албатабызбы? Келгиле пайгамбардын артынан эчейли. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга үмүтсүз күндөр келет эле. Ушундай үмүт деген капкараңгы, дүйнө капкараңгы сыяктуу болот эле. Bizde ümit dursa da ошону кылбайбыз. Пайгамбарыбыз Меккеде адамдарды динге чакырат эле. Өзүнүн Курайш уруусунан ошо Курайштын башында келгендер пайгамбарыбызды эзип таштаган эле. Пайгамбарыбыз ушундай Меккеден мынтип ушундай эмне кылышын билбей, Меккеден ушинтип хазин абалда, ушундай кайгырган абалда Меккеден чыгат эле. Таиф деген жер бар. Меккеден 100 километр тоонун башындагы. Ошо Таифке барган эле. Адамдар ыйман келтирип барабы деген үмүт менен барып, канча бир күн ошо Таифтин башчыларына, башкаларына Алланы бир деп койгула, келгиле динге келип койгула деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошонда даават кылганда, алардан ушундай мамиле көргөн эле. Алар пайгамбарыбызды таш бараң кылышкан эле. Пайгамбарыбыз жанын куткарганга сүйүнүп, жанын эптеп куткарып, денесинен аккан кандар бет ичине толуп турат эле. Бир ушундай бактардын арасына келип эптеп жанын куткарып калат. Ошол жерлерде отурганда Жибраил алейхиссалам келип, "Я Расулаллах, о Алланын пайгамбары, сага тоо периштеси келет" деп. Бир аздан кийин тоо периштеси келип, "Я Расулаллах, мага буйрук кылгын, мен ошону кылайын. Эгер кааласаң бул эки тоо менен ошо Таифти бастырып салайын" дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үмүтү ошондо мен Алладан үмүт кылам деген. Алладан үмүт кылам, антип бастырбагын. Ушулардын арасынан дагы келечекте Аллага ибадат кылган, Аллага ширк келтирбеген, Аллага шерик кошпогондор чыгар деп үмүт кылам деп пайгамбарыбыз ошондой ызаны көрүп турганда да үмүтү үзүлгөн эмес эле. Ошол жерде дуа менен айткан эле. Кийин Таифтен айткандай эмне деген мухлис, эмне деген ихластуулар чыккан, эмне деген аалымдар, дүйнөгө дин жайган аалымдар чыккан, урматтуу бир туугандар. Бардыгыбыз үмүтсүз жерде дагы биздин Аллахыбыз бар. Бардык ушул нерсени унутпайлы. Дубалга мына ушул жерде боо имарат бир 50 жылдан кийин каалайсыңбы, каалабайсыңбы муну бузуп кайра жаңы курат. Бардыгыбыз мына аталарыбыздын үйүн бузуп кайра жаңы куруп атабыз. Бардыгыбыз эле атабыздын колу тийген, ушу кирпичтерди менин атам койгон деп койгубуз келип атат. Бирок эскилиги жеткен көрдүңүздөр. Бузуш керек болуп атат. Бардыгын бузуп кайра ордуна башкаларды куруп атабыз. Сенин курган асабиньяктарыңа сенин балаң келип жашабайт, ишенип койгонуң. Аны да сенин балаң бузуп башка үйлөрдү курат. Бир учур. Эгер бул дубалга таянып жашасаң, дубал ушинтип жыгылып калат экен. Адамга таянганың, адамдын өмүрү бүтөт экен, бир күн өлөт экен. Бир күн сен бийликке, бир министрге таянып жүргөн болсоң, ал ордунан кетет экен. Бирок бир туугандар унутпайлы, Алла Таала Хайюн Кайюм болгон, Алла Таала тирүү болгон, түбөлүктүү тирүү болгон, түбөлүктүү кала турган зат Алла Таала. Алла Тааланын кудретине биз өзүбүздү тарбиялап кандай дуа кыл десе, так ошондой дуа кылышты Кудайым насип кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат, 3 түрлүү адамдын дуасы артка кайтпайт деген. Биринчиси мусафирдин дуасы, экинчиси мазлумдун дуасы, үчүнчүсү атанын балага кылган дуасы. Ушул хадисти ойнонуп көрөлүчү бир туугандар. Мусафир деп кимди айтат? Өзүнүн мекенинен алыс калган. Биз Кыргызстанда жүрөбүз.
bir kırsık tapka Kudayım kırsık yazbasın. Mına cuma günü Allah Taalam takdırlarımızga türme yazbasın. Allah Taalam Kudayım bizdi jamanlık görsetmesin. Biz götür albagan sınavlar menen sınabasın. Bardığız Kudaydan uşu tileklerdi tileyle. Bir kıyınçılık gelip kalsa, menin baykem var, menin tayekem var, menin balança dozum ministri bolmuştayt, balança dozum milisiyanın načalnigi. Bizde işenip, oşolorga bolgan işeniç, kança bir Allah'a bolgan protsenti bölüp ketediken. Karasanız bölüp ketediken. Musafir bolgan adam, uşul жерden Germaniyaga barıp kalalçı. Germaniyaga taşlap koysun. Kaysı nemisке işenesin, hurmattуу bir tugan. Al жерden tap-tatnakay, uşundan milingi olup yaşap kalasın. Gördünüz, göçede taltak basmay yok. Mıyzam buzmay yok. Akçanı ar-beri çaçmay yok. Ar-birinizin ekonomdu, ar-birin kalıpka salıp yaşaysın. Ankeni işenbeysin. Al jerde senin kutkarıp ketken tayeken yok. Senin kırışan yok. Senin milisiyanın načalnigi olup жүрген dosun yok. Ministri olup жүрген senin ayaşatan yok. Hurmattуу bir tugan. Kaysı bir nemistin jakşılığına işenesin. Oşon üçün, işenbegen üçün musafir adam, alısta kalgan adam, mekeninden alısta kalgan adamdın jürögü bir gana Allah dep kalat eken, bir gana Allah. Anın jürögün biz görбөйбүз. Biro oşonken üçün duası kabul bolup ketetken. Gördüңүздөр duanın kabul bolуу sırrın oylonуп көрөлүчү. Gördünüz Allah'a gana baylangan üçün. Emne üçün biz jönököy musafir emes ушундай жыргалчылыкта жашап жүргөндө дагы Allah'a ошончолук байланsak, eğer musafirdikin kabul kılganda bizdikin de kabul kılat ele. Ekinçisi mazlum, korkup görgen adam, akcerinen büyüyüp ketken adam, akcerinen jaraga jabılıp türmöge girip ketken adam, akcerinen özünün adal rızkısın taktırıp yiygen adam, akcerinen anın atasın gelip öldürüp koygan adam, oşondoy adam akcerinen büyüyüp mazlum bolup, oşentip durup japa çekken adam kargış kılat eken. Kağlasak kağlabayбызбы, kargış kılat eken. Anın kargışın kafir bolsa da kabul bolat eken. Hurmattуу bir tugan, mazlum kılgandan, adamdardı japa çektirgenden korkolu. Az dep durup, özüңүздөр bazarda жүрүp atasыңар. Az dep durup, içine aylanıp alam munu dep durup, hurmattуу bir tugan, oşondan beçaradan aldap algan akçaң, senin anı tertip sarganın, kançalagan bazarlarda iyilagandardı görgön uşul jerde. Men partnerlem geldi de işimiz жүрүp başlaganda meni teyip saldı. Bizde doговор андай эмес эле. Uşu oyunca dakansa akırına çeyin soda kılavuz dediler. Dicine soda sönüpkönde meni çıkarıp saldı. Ankeni akçanı iki bölünüştü kağlabadı dep kançalaganдар mağa gelgen hurmattуу bir tugan. Kudaydan korkalı. Erten sen de bölünüp kalba oşentip. Biröөнүн oğuzundan çıkan lafızga tur. Biröөнү japa çektirip koyba onun. Biröөнү jalgan jala jap turup kamatıp jalgan jala jap adamdardın arasında şermende kılıp jala japkandardan korkalı. Antip jirgaysыңбы seni oşontip aldap algan akçaң, oşentip faydalangan ийгилигиң мүмкүн 5 жылдыр, мүмкүн 10 жылдыр. Бирок bir günü gelip çıkar, janagынын kargış duası gelip тийген учурларда hurmattуу bir tugan, kim ekeningdi bilbey karasың, familiyаңды unutup kalasың bir tugan. Oşondoy avalga düşpegünüň erteň. Kolundan alın getip durganda Allah Taala ar kanday priyomdor menen sen biröөнү aldap alsaң, seni da biröөгө aldatıp yetemez. Мүмкүн başkaça süröp menen jazalaytır. Kim bilet kura? Sen biröөнүн akçaсын aldatsaң, senin böýröňüňdü işletpey koyuptur. Kaydan bilesin? Allah Taala'nın priyomu gördüňüzдөр. Sen biröөнүн akçaсын oşentip durup, biröөнү kamatkan bolsaň, мүмкүn senin balaňa bakıt berbey koyuptur. Allah Taala'nın hilasынан, Allah Taala'nın priyomlarından hurmattуу bir tugan korkalı. Oşon üçün mazlum kılbaylı. Mazlumdun duası, japa çekken adamdın duası al musulmanın emes, kafir bolsa da kabul bolat eken. Üçüncü nerse atanın balaga kılgan duası degen. Ata, hurmattуу bir tugan bardığız atabız. Bu jerde ata bolbogonдар bol, Kudayım atalıkты nasip kılsın. Kimimiz, balabız menden kim bolsun dep hiçbir ata oyloyt eken. Balası başka adam özünden ötüp ketse kıskanat adam. Balası özünden atıp ketse suyunat bilesizler mi? Balam menden kıyın bolsun, men köçede araba geç bolsun, balam menin padişah olsun deydi eken. Men uşunday bir gelesi olça süylesem, balam adamlarga akıl üretken adam bolsun. Oşon üçün balasına kılganda, balasına dua kılganda. Oşo jürökten berilik kılgan üçün anan Allah Taala kabul bolat eken. Hurmattуу bir tugan, emi geliңizler, uşundan alalı bol. Deme dua kanken dua kabul bolat.
Çın жүрөктөн kılıngan dualar kabul bolat. Hiç kimge tayanbay kılgan dualar kabul bolat. Birödön japa çekken siyaptı uşuntip korduk. Men uşunday awalda kalbaymın. Allah Teala meni jaratkan. Allah maga da beret. Maga da bekem iman beret. Maga da ibadatка bolgon süyü beret. Maga da uşunday adaldan baylık beret. Menin baldarımды da baktırуу kılat. Meni daga Allah Teala aram nerse kılbagan takva kılat. Meni Allah Teala jarattı. Allah Teala meni taştap koyboy. Deptir ihlas menen Allah'a tayanalıçı. Urmatlı Obirtoğan, anan dua kabul bolbosa anan bizke geliңiздер, urmatlı Obirtoğan. Bardık osu şu nerseler dua kılalı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberler uşunday dua kılat ele. Emne degen Musa aleyhissalam Firavundun emne degen ezüylörüne kalbat ele. Firavun uşunday güçkö eele adamdardın azırkı dünyanın bir da padişası Firavun karmap turgan biyilikte hiç kimde biyiligi yok. Uşunday güçkö eele bir oşonda Musa aleyhissalam da Firavun'a bir tayanbay turup Allah'a tayanıp oturup en birinci Musa aleyhissalam en akırında jеңишken Musa aleyhissalam jetişken İbrahim aleyhissalamın uçurundan Namrut çıktı ele. Namrut men Kudaymın dep toğlordon kaymaktardı, baldardı, asalderdi ağızdırgan uşunday padişa bolgon. Biro İbrahim aleyhissalam ayağına çeyin karmaşkan biresler. İbrahim aleyhissalam otko taştalgan. Bir oşonda da ümitin üzgün emez. Rivayatlarda aytılınat. Uşunday ot jagılgan, üstünen kuşlar uçalbay kalgan. Oşonda İbrahim aleyhissalam taştaganda Cibrail aleyhissalam, Cibrail perişte gelip kutkarayın degende çok. Allah Teala beni kutkarat degen. Ve kulna ya nar kuni bardahu ve selamen ala İbrahim. Kur'an'ın ayatında biz okko ayttık deyip, sen muzdak bolgun İbrahim'di salamat saktagın dep ayttık deyip, gördüңүздөр. Kanday dualar kabul bolgon. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din Badırda kılgan duaları, ömürlöründe kılgan duaları, andan keyinki oliyalardın, sahabalardın kılgan duaların hiç esibizden çıkarbaydı. Urmatlı Obirtoğan duabız kabul boluş üçün emde dua kabul bolgonga iki şart kılgan. Birinci ihlaslı bol. Allah Teala emne surap atsaң dagы maga 100% beret деген ишеничиң болсун. Жок деп biraz жүрөгүң силкилдеп ошо болбой эмне ашыкча нерсени сурап алдымбы десең жок. Ошо дуалардын эшиги жабылып калат экен. Экинчи нерсе ичкен тамагың адалдан болсун. Урматтуу Obirtoğan, ичкен тамактарыбызды адалдайлы. Ар жер как попал көчөлөргө кирип алып иче бербейли. Бир туугандар келгиле. Ошо кажерде кандай тамак бышырып атат? Кандай нерсе менен чеке майда маңдай тер менен акча таап атамбы? Же бирөөнү кейитип койдумбу деп. Адым көп, китеп көп, азыр өзүбүздүн билимим жок дегенде, ушу ашказаныбызга адал тамак киргизе турган даражада илим алып алалы. Келгиле. Бул бизге милдет, бул башыбызга фарз болгон, урматтуу Obirtoğan. Мен билбей калдым элем эмес. Антип кутула албайсың. 15 жыл мурун, 20 жыл мурун өлүп калгандар, Allah Teala билбей калдым. Ateistik zamanda yaşadım, kitap çok bolsa, alım çok bolsa, alardın şıltausu bolушу мүмкүн. Sen ekөөбүздүн şıltauыбыз жок Obirtoğan. Kayсы adal, kayсы aram ekенин жакшы билип алалы. Aramdan өскөн дене, aramdan balаңды aramdan бага берсең, эң ошо балаңдан жакшылык көрбөйсүң. Урдап келип агып атабыз. Балдарыбызга велосипед алып берип атабыз. Компьютерлерди алып берип атабыз. Балабызга кийим алып, ошентип азыктанган балаңа андан көрө ачка жүргөнү жакшы. Сен карыганда ошо ачка жүргөн балаң арам бербейин деп ачка коюп койгон балаң сага багат. Ар кимдикин жулуп келип, ошо компьютер алып берип, балкондо бактырып, матрастарды жаткырган балаң сени карылар үйүнө колуңан ээчитип барып жакшынакай киргизип колуңа бир компьютер карматып коет. Ата ушу жерде ойной берди. İşenip koyunuz urmatlı Obirtoğan. Aram nersege basbaylı. İkinci nerse aram nerseni kursağına girgizbe dey. Sa'd ibn Abi Waqqas Peygamberimizin sahabası Peygamberimizga gelip ya Resulallah maga dua kılçı. Menin duam kabul bola turgan adam bolayın degende Peygamberimiz karap durup at'im mat'amak sen içken tamamını tazalagın anan duan kabul bolat degen. Sa'd ibn Abi Waqqas şunday көңүл burat eleydi. Gördüңүздөр Peygamberimizde bir uçurlarda boykot kılıp Mekke'den Peygamberimizga işengендерди Mekke'nin toğusuna kuğup salganda. Tamak berbeybiz, bular menen kudalaşpaybiz, bular menen mamile kılbaybiz, alaka kılbaybiz. Kim alaka kılgan bolsa alat dep Ka'banın, ölet dep Ka'banın duvaldarına ошентип çaktap koygon. Hiç kim bargandan korkot ele. Oşonda Sa'd ibn Abi Waqqas açkalıktan 3-4 gün dep hiç ibadat kılganga güç tapay uşun jatıp kalat ele. Oşondo bir terilerdi taap,
bir tarıptарды та ошону отко жылытып, ошону жеп туруп, алхамдулилла, bir namazga gücüm jete turgандай salih amalды адамдардын дуасы кабыл болот дейт. Дайыма ушак сүйлөбөгөн, адамдын ишине аралашпаган, келип ибадатын кылган, дайыма дуа менен жүргөн адамдарды салих дейт. Аял болсун, эркек болсун, ошолордун дуалары кабыл болот деген. Дайыма орозо туткан адамдын дуасы кабыл болот дейт. Оозун ачканча, бирөөнүн артынан бир тууганын артынан дуа кыла турган болсо, Алла Таала бир периштени жөнөтөт. Валака мислу залик. Sen бирөөгө жакшылык кылып жакшылык каалап дуа кылып атасың. Сага да ушул болсун, сен да бактылуу бол деп периште ага дуа кылат деген. Аттайибу миназзам дейт. Дайыма күнөөлөрүм мойнуна албай, күнөөкөрмүн, күнөөдөн кутулдум. Алла Таала ушуга жолотпо, мен ушуну таштадым деп келип туруп кылган адамдын дуасы кабыл болот дейт. Андайын урматтуу жаштар, угуп алалы, ата-эненин батасын алган, ата-эненин ыраазылыгына жеткен балдардын дуасы кабыл болот. Ата-энеңерди сыйлагыла, дуаңар кабыл болот. Дуабыз, биз дуага муктаж экенбиз. Эртең эмне болорубузду эч ким өз билбейбиз. Ошон үчүн дуага сүйөнүп жашайлы. Алла Таала мелжерибизге тынччылык, аманчылык